Урматтуу кыргызстандыктар, биз Кыргызстан демократиялык кыймылынын КДКнын 35 жылдык мааракесин өткөрүү боюнча 1 айдан бери катуу даярдык көрүп атканбыз. Мына бүгүн 26 май КДКнын түзүлгөн күнү. Бүгүн ушул София мейманканасында биз ушу Кыргызстандын баардык бурчтарынан келген жалпы патриоттордун КДКнын мүчөлөрүн баарын чогултуп маараке салтанаттуу жыйын кылмакпыз. Кече София мейманканасынын администратору чалып болбой калды, өтпөй кала турган болуп калды, өткөрө албайбыз, свет деген өчүп калыптыр, бизде шарт жок экен, болбой калды деп кече катуу бизге жагымсыз кабарды берди. Биз анын баарын башыбыздан өткөн. Ошон үчүн биз ага болгон жокпуз. Мына адамдардын баары келген тат, бизде келишимге кол коюлган болчу. Алар эгерде болбой турган болсо 72 саат мурун, 10 күн мурун айтыш керек болчу, болбой калат деп. Андай айткан эмес. Мына кече эле биздин балдар келип, мына столдордун баары мойда турат, бардык даяр болчу. Ошон үчүн бул эми кээ бир мамлекеттик, кээ бир органдардын, мамлекет бийлик органдардын кээ бирөөнүн боттоскондору. Азыр бирок жакшы мамлекеттик катчыга Марат Муканчыга чыгып, ал киши ГКМБга башкаларга чыгып, азыр аштырганга аракеттерди көрүп атат. Ал киши да келип катышат. Кудай берсе өтүш керек. Анын бирок бул жерде азыр өзүңөр көрүп атасыңар, биякта светти өчүрүп коюптур. Бул жерде жарык бар, алдында жарык бар. Бул жерде азыр свет өчүрүп атайын ушундай кылып атат да. Бул эми кээ бир органдардын бут тосуп аткандыгы, мен ойлойм, президентке чейин жетсе мындай болбойт, жаман болбойт деп ойлойм.